Быйылкы шайлоонун өзгөчөлүктөрүнүн бири электрондук шайлоо болгон турат жана дистанттык шайлоо болгон турат. Электрондукту түшүндүрүп кете турган болсом, мурунку шайлоолордо биз бюллетендер Актал аймактык шайлоо комиссиясына келип, жана участкалык шайлоо комиссияларына таратылып берилчү. Азыркы бир өзгөчөлүгү ошол шайлоо бюллетендери ар бир шайлоо участкасында басылып чыгарылган. Бул жанагы шайлоочу келип идентификациядан өткөндө жана идентификациядан өткөндүгү боюнча чек чыгып, жана ошол менен биргеликте эле ошол шайлоо округундагы ошол бюллетень чыгып шайлоо участкасынан берилет. Ал эми жанагы дистанттык деп атканыбыз быйылкы шайлоого жаңы кирип атат. Андан 7 областка, 7 участкага 7 дистанттык шайлоо участкасы ачылган. Мисалга айтсак, ушул биздин эгер Акталанын жараны болсо, мисалы Оз шайлоо округунан дейли, кандайдыр бир себептер менен ушул Бишкек шаарында кызмат кылып жүргөн болсо, 1 ноябрга чейин ушул Бишкек шаарындагы өзүнө жакын тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына барып арыз бериши керек. Мен Баетов айыл кеңешинин Оз шайлоо округуна добуш берет элем деп өзүнүн участкасын так көргөзүп арыз берсе, ал ошол тиешелүү Бишкек шаарындагы участкалык шайлоо комиссиясына барып добуш берет. Анын берген добушу Баетов айыл кеңешинин Оз шайлоо округунун эсебине киргизилет. Көп жарандарыбыз бар, эми баягы ар кандай шарттары менен туруктуу жашаган жери, негизги катталган жери Актал районунун ушул эле Баетов айылында болсо, бирок шартка байланыштуу Бишкекте иштеп атса, убактылуу ошолорго дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт добуш бергенге. Быйылкы шайлоодо дагы бир өзгөчөлүктөрү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосунда күрөө коюлбайт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизгени менен ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосунда күрөөнү коюуну алып коюшкан.